Венера Бөлүкбаева, Шоола жеңе, аңгеме. Шоола жеңебиз. Жаңы келин болуп келгенден бүгүнкү күнгө чейин тууган тушкандардын кыздарына үлгү. Тамак аштын таттуулугу, жакшынакай тегилген кийимдер, таза мамиле жөнүндө сырдарсак эле Шоола жеңенин ысмы сөзсүз аралашып кетет. Ар бирибиздин көөдөнүбүздө жеңебиз менен сыймыктанган мактаныч орногон. Мынакей, мен да өзүмчө мактануудамын. Жеңебиздин оозу мурдун чүйрөбөй, жайдары созулуп сүйлөгөнүн Элнур туурап бой жетти. Азыр ал кайын журтунда барктуу келин. Кышында жука жоолукту үлпүлдөтүп, алдынан байлап салынганын мен үйрөнүп алгам. Эми дагы баскан турганына байкоо салып жүрөбүз. Карлыкка баратканда кандай күлүп, кандай сүйлөп калар экен деп. Жакшына сапаттарын ар бирибиз энчилеп алгыбыз келет. Шоола жеңебиз сиңдилерине мыкты касиеттерин тегиз чачыратканы менен жекече баарлашканда демейкиден өзгөрүлөт. Анысын кийинчерээк байкадык. Мен баарын билем, баарын түшүнөм деп айтканын уккан жокпуз. Бирок баарын билип, баарын түшүнөт. Чебер колдуу нур кыз менен сүйлөшсө да маалыматы кенен, саясатты сайраган сиңдиси менен так өзүңдөй сайрашат. Эч нерсеге жөндөмсүз менин жан дүйнөмдөн да өзүнчө орун таап, уя салып койгон. Жөнөкөй гана жаратылышка тартып, алар жөнүндө кызыктуу нерселерди айтып берет. Эми ошол уяда бир күн. Бактылуу турмуштун түркүгүн кармаган Шоола жеңенин көкүрөк түпкүрүндөгү аянычына кошулдум. Бизге сыймыктанар жеңе таап берген агабыз балдарын жанына алып курортко кеткен. Шоола жеңе себепсиз эле жасай берүүчү сыйларынын бирине чакырды. Алдыма биринчи тамагын алып келип, дагы экинчиси шашпай бышып жатканын эскерткендей кеп таштады. Мени менен жайбаракат маектешүүгө чыгынгандай. Бээнин сүтүнүн даарылык касиети жөнүндө билгенибизди ортого сала баарлашып киргенбиз. Сүттөн улам эстей койду окшойт, же оюнда турганбы? Түркмөн элинин койлорунун тагдыры жөнүндө билеттирсиң, деди күтүүсүздөн. Коюңузчу, койлордо да тагдыр болмок беле, дедим ишенбей. Болот. Жарык дүйнөгө келүүнүн өзү тагдыр да, адам баласы сыяктуу эле. Түркмөн койлорунун тагдыры кандай экен? Жаман. Жаман дейсизби? Эмнеге? Козулардын кандан, байкуштардын. Атайын кармап баккан каракүл породасындагы койлор. Туур менен эле көз алдында козусун мууздап туруп терисин жайып салышат. Таалайсыз козулар дагы тармал жүндүү болуп жодурап туулушат тура. Дароо мууздап салышса, терисиндеги тармалы жазылбай ошол бойдон калат экен. Андай терилерди сен деле көрүп жүрөсүң. Көп адамдар жакаларына тагып, баштарына папах деп да кийип жүрүшпөйбү? Картайганда баягы бактсыз козулардын энелерин мууздап, борун алышса, кээсиники берч болуп, кээсиники кадимки таштай катып калат экен. Былтыр ал жакта элчиликте иштеп жүргөн туугандардыкына барганбыз. Биз барган жерде таштар аз экен. Бирок ошол аз таштары көзүмө урунган сайын абалым өзгөрүлүп атты. Бир туруп колум, бутум, башым шалдыраган муздардан куралгансып. Бир туруп менин денем да ташка айланып бараткансып. Ошентсе да шордуу койлордун катып калган боорлор болбосун деп, ал таштарды тебелебей, аярлап, аттап өттүм. Убакыт болсо жанымдагылардан бөлүнүп калып, таштардын чоң кичинесин калтырбай, тегерете сылап чыккым келди. Кээсин бир карап алып, кайра да өңүлө карадым. Жанымдагыларга байкатпай. Балким ушул таштардан ыйлаган жаштар чыгып жаткандыр деп. Жок. Тескерисинче алар мага канга чөмүлүп туруп, анан катып калгансыган кызыл таштардай көрүнүштү. Ал эми жанагы шордуу койлор жылыга тууп, эмчек сүтү диркиреп ага баштагандай эле козусун көз алдында кызыл жаян кылып мууздап туруп терисин сыйрып жиберишсе. Анан аягынан түшкөн ар бир козусу үчүн толгонуп, кыйналып, акырында боору ташка айланып кетет тура. Козулардын шордуулугучу. Энесинин сүтүн, жер эненин бир ууртам суусун ичкенге жетишпей.
Ай, байкуштарым десе, сиз муну кимден уктуңуз эле? Деп ичиркени кейиштүү бырышып туруштум. Көп жыл болду. Көз алдымдан жылбайт. Документалдуу фильмден көрсөм керек. Айрым адамдардын мүнөзү каттуулап баратса, эч кимге ишенбей же ким бирөөнүн жанына жолу бою качып калса, мен эмнегедир аларга нааразы болбойм. Тирүүлүктүн ысыгы сууга да таасирин тийгизет. Аңдадыңбы? Муну эмне себептен сага айтып жатам? Жок, жеңе. Ушу кызга айтып беришим керекпи же айтпашым керекпи деп көптөн бери санаркап жүргөм. Бүгүн мынтип чыгындым. Жеңе катары эмес, улуулук озуйпамды аткарып, жөн гана. Айтыңыз. Айтып бүттүм. Атайын чакырып, чай берип алып, эмне үчүн башымды оорутат деп орусунба? Сен дагы мага окшошсуң. Сезимталдуулугуң боюнча. Боор эле эмес, көңүл да катат. Көңүл катканда таштан да бекем болуп катат. Сиңдим, сага айтарым, ашыкча кетпесең да, кичине, чырагыраак, кайдыгерирээк, анан да кебелбес болсоңчу. Боло албасаң анда өзүңдү үйрөт, тарбияла. Өтө марттыгыңды да токтот. Мен дагы тез студент кезимде обу жок элем. Бул кимге, эмне себептен берип жатам дебей эле колумда эмне болсо ошону жаныма калтырбастан алаканымда бекер жамгырдын тамчылары тургансып чачып жиберчүмүн. Ал сапатым мени түрдүү жандарга кездештирген. Аягында өмүр теңдеп баратканда эми араң гана жыйынтык чыгарып, адамдарды эки түскө бөлүп койдум. Ак түстө урмат сыйды көрүп түшүнүп өскөндөр, кара түстө урмат сыйды көрбөй, билбей өскөндөр. Кара түстөгү мисалым коркунучтуу. Эл ичиндеги макалдай ашыңды ичип, кадырыңды булгайт. Сыйыңды коркконуңан, аңкоолугуңдан жасап жаткансып кабыл алгандар болот. Анысын байкап калган сен ирэнжийсиң, жийиркенесиң алардан. Көңүлүң да киртейт. Анан көр, баштагыдай туп-тунук болуп тазаланар бекенсиң. Көңүл да катат, какчыйып. Дагы айтарым, бир тал нишке чачтын кыймылында байкай бересиң. Ар бир мамилени, кыймыл-аракетти рентгендей кабыл алганыңдын да зыяны бар. Азыр көндүк. Шола жеңебиз жаңы келин болуп келгенде жаш элек. Аны алыстан карап туруп алып, өзүбүзчө шылдыңдайчубуз. Анткени башка жеңелерден өзгөчөлөнүп, иттерине сөөктү ыргытып бербестен жанына барып, оозуна тиштетип коер эле. Ылайыктуу учурдан пайдаланып сурап ийдим. Шола жеңем чачылып, чечилип турат. Көп сүйлөп бергиси келет. Суроом маегибизге үндөшүп, тиешелүүдөй. Сиз иттерге нан же сөөк бергенде оозуна тиштеткениңиздин да мааниси барбы деп ойлой берер элем. Купуя суроолоруңду четинен чыгара бер, жооп берем. Кандай десем, ыргытпай бергенге көнгөм. Айтканыңдай мааниси бар. Башынан баштап баяндап берейин. Эми акыл калчасам анда эс тарта баштаптырмын. Эгиз экенибизди билесиң да, түгөйүм Нур, уул бала. Ата-энебиз аны сүннөткө отургузуп, мусулман кылышты. 5 жашка толгонбуз. Нурга бир нерсе ала келгендер мени да кур калтырышпайт. Бетимден өп карматышчу. Алыскы шаардан атамдын карындашы да келди. Дасторкондун четинен белек бечкегин тарата баштады. Эжебиз Нурга тыпыйган чапан алып келиптир. Аны жанында олтурган атама карматты. Анан кызыл ала болуп токулган силтерди «Ме, бул сага» деп маңдай жагында олтурган мага ыргытты. Дасторкондун үстүнөн көкөлөп өткөн свитер тыпыйган тиземе талпайып жабылып түштү. Тырмактай болсом да баамчылдыгымды. Эмне үчүн мени жанына чакырып үстүмө кийгизбейт, колума карматпай ыргытып берет деп бир кызыктай болгом. Көрсө ызаланыптырмын. Көрдүңбү? Ошондо эр койнунда жатканды билген айыл заты колундагы буюмду балага да ыргытып берүү туура эмес экенин билбептир. Кыскасы, эче өткөн 1 секундтук эле мамиле. Ошол мамиле мага чоң сабак болуптур.
Бир туугандарга камкордук көргөндөн чарчабаган эң уулу алтын эжем мени кармап алып, төшүңө жылуу деп кабат-кабат кийимимдин үстүнө ошол свитерди каттап коёр эле. Амага жылуулугу жок, жөн гана үстүмдөгү жүктөй сезилчү. Бир аз убакыт өткөндөн кийин эле чечип ыргытыйчумун. Мени ызалаган нерсени киймек белем. Тажада окшойт. Кийин кий деп кыйнаган жок. Бир күнү свитерди чубап, ширеңкенин кутусуна ороду. Томолоктоп, анан алаканы менен таманымды ченеп алды. Эртеси ошол жиптен байпак токуй баштады. Түшүнүктүү да кимге экени. Байпак токулуп бүткөндөн кийин эжем да ме деп ыргытып береби деп күмүнсүнүү кичинекей жүрөгүмдү тепчиди. Алтын эжем анткен жок. Мени жанына чакырып, алдына акырын олтургузуп, токуган байпагын сылап-сыйпап кийгизип, анан кое берди. Байпактын жумшактыгы менен жылуулугу бир окмуш. Жатарды да чечким келбейт. Свитер сөгүлүп байпак болду. Бир эле жиптен. Балким ал байпагым жылуу, жумшак деле эместир. Ыргытылбай, бутума кийилгени үчүн баркы кымбаттагандыр. Түшүндүң да. Берген сунган буюмуң менен ал кылгон назик, бир касиеттүү мамиледе кошо өтүшү керек. Кибиреген 5 жашымдан баштап, колумдагы нерсени иттен баштап, адам баласына чейин эч качан ыргытып бербейм. Итке бир кесим нан берсем да оозуна тиштетем. 2-3 кесим болсо алдындагы идишине салып коем. Адам баласына болсо ого бетер кылдаат карайм. Сурооңо жеңеңден канаттандырарлык жооп алдыңбы? Албай анан, жеңе, кызык экен. Жообуңуздун артынан түгөнгүс кенчтей акыл насаттарыңыз дайыма агылып чыгат. Аны пайдаланганга мүмкүнчүлүгүбүз, акылыбыз жетер бекен. Жетет, учуру келет. Сага айтып берем деп камданып жүргөнүм менен каттуу жаңылыпмын. Кайра өкүнүп атам. Жанагы түркмөндөрдүн койлору жөнүндө укпай билбей эле жүрө берсең болмок экен. Кокой-ай, сени түшүнүп, билип туруп калганымды. Эми ичиңден азап тартып, кейип, кепчип баштайсың. Шола жеңе, сиз кайра мен үчүн санаа чегип баштабадыңызбы? Аңгеменин аягы.